Нургүл Ырсалиева 3 баланын бактылуу энеси, турмуштун жазмышынан болуп, экинчи уулу шал оорусу менен жабыркайт. Ал уулунун дартын дарылоодо тийиштүү спорттук бөлүмдөргө барып турат. Бул учурда ага чет элдик донорлордун көмөгү чоң. Мен бул фондко 3 жылдан бери иштешип келатам. Ушу балам ооруп, экинчи балам ДЦП деген диагноз коюлган да, ошондо мени кимдир бирөөлөр, тааныштарым айтып, ушундай фонд бир жакшы жардам берет деп аны алып келишкен да. Анан баламга ушул фондко катталып, ушу катталган күндөн баштап бекер массаж, бекер бассейндерди алып, көп процедураларды алып, ошо фонддон жардам алып келатабыз. Аталган Тайвань кайрымдуулук фонду тарабынан Нургүлгө окшогон энелерге, майыптыгы бар жана аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдүн балдары үчүн Токмок шаарына спорт комплекси негизделди. Жарандардын ден соолукта болуусу башкы максат. Ошол себептен спорт бөлүмүн негиздөөнү туура көрдүк. Албетте, куруу иштери башталаардан мурун облустун администрациясы менен кеңешип, келишим жүргүзгөнбүз. Бул фонд 10 жылга чукул убакыттан бери Кыргызстанда кайрымдуулук иштери менен алектенип келет. Спорт бөлүмүнүн курулуш иши 2019-жылы башталган. Бүгүн анын салтанаттуу ачылыш аземи уюшулуп, концерттик маанайда өттү. Ага Чүй облустук администрациясынын өкүлдөрү, шаар тургундары жана ата-энелер катышты. Албетте, бул спорт комплексинин салынышы менен ушул жерде мына сиздер балдар катышып, ушул жерде машыгып, өзүңөрдүн спорт чеберчиликтериңерди өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүк аласыңар. Токмокто ачылган спорт сарайыны 2 кабаттуу, анын астыңкы кабатында мындай биринчи сол тарабында кыздардын кийинип чечинүүчү бөлмөсү, ал эми оң тарабында болсо атайын жыйын залы. Бул жерде болсо балдардын чечинип кийинүүчү бөлмөсү болсо, ал эми кийим-кешик алардын жуунуп тазалануучу бөлмөсү болот. Ошондой эле анын үстүнкү кабаты болсо атайын спорт аянтчасы, ал жакта футбол, волейбол жана баскетбол оюндары ойнолот. Ошондой эле спорт сарайдын биринчи кабатына мындай атайын кичинекей бөбөктөр үчүн бөлмө ачылган. Мунун ичинде ойноочу оюнчуктар жана телевизор бар. Ал эми мен турган машыгуучу залында болсо спорттун ар кандай түрү менен машыгууга боло турган каражаттар бар. У нас в тренажерный зал одновременно может принять 30 посетителей, то есть одновременно. Мындагы машыгуу залына бир учурда 30 адам кирип машыга алат. Ал эми жыйындар залы 33 кишиге ылайыкташкан. Жуунуучу жайга дагы бир убакта 6 киши кирсе болот. Экинчи кабаттагы спорт аянтчасына 30-40 киши ойносо болот. И плюс 10-12 человек одновременно могут играть. Белгилей кетсек, спорттук бөлүмдөн ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелгендер жана аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдүн балдары бекер спорт менен машыгып, ден соолугун чыңдай алат. Ал эми каалоочуларга акы алынат. Улузат Байырбекова, Келдибек Куланбеков, СТВ, Токмок шаары.